бул мектептерде китеп маселеси аябай көйгөйлүү да, китептер жетишпейт. Анан азыр деген мен билгим келип атат, бул мектепке китептерди арендага берип атасыздар, ошол арендадан чыккан баягы каражаттар жумшалып кайра китеп басылып чыгып атабы, ошону билейли деп атабыз да. Азыркы учурда ошо мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен 116 миллион сом берилген. Мектептердин муктаждыгы аныкталып атат. Ар бир райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылары аныктап атышат. Анан буюрса эмки жумаларда тендер өткөрүлүп, декабрга чейин толук. Бирок ошо канча жылдан баштап арендага берилип атат? Арендага чогулган акчалар бул мына 8 жылдан бери чогулуп атат. Канча акча чогулду? Азыркы учурда так саным жок экен, бирок ошол эле мектептерге чогулган акчага кайра китептер сатылып берилип атат. 8 жылдан бери чогулган акчага ошо жок дегенде 2 жылдагы акчага китеп басып чыгарабыз деген план болчу да, ошол эмгичекти мынакей эчтеке жылыш болбой атат да. Жок, басып чыгарылып атат 5-6 класстар. Канча акча чогулганын дагы так болбой атпайбы? Так маалыматын беремин. 10 секунд. Дагы бир маселе, Акылбек Үсөнбекович, баягы МРТ томография бул коютуу убагында 7 областка тең 7 томография коюлат деген, бирок эмгичекти бир да областка коюлу элек, ошол кандай болуп атат? Азыр 5 ай боюнча КЧПнын алкагында быйыл коюла баштайт деп мага айтышты. Мен тактап туруп айтайын. Калган 4 качан келет деп.